көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу китепканачылар. Бүгүн атайын кызыктуу тема боюнча коноктор келди. Азыр боюнча Бактыгүл эжебиз жана Зейнеп карындашыбыз аутизм менен жашоо деген китептин авторлору жана аутизм жөнүндө андан тышкары бул китептерди чыгаруу боюнча маек болот. Кош келиңиздер. Рахмат. Мен бул китеп менен таанышып, жакынкы арада абдан кызыктуу жазыпсыз. Мисалы, аутизм дегенди көбүнчө адамдар билбейт да. Мен түшүнүгүм боюнча бул элдер оору дешет, мен түшүнүгүм боюнча бул оору эмес да. Бул өзүнчө башкача синдром. Аутизм менен болгон ушу синдром менен жүргөн адамдар башкача көрөт да дүйнөнү. Алардын да бир тааныш дос баламдыкы баласы аутизм менен кандай десем синдрому бар. Ал айтат да сөздөрүндө бир нерсени башкача көрөт, пространствода көрөт. Андан кийин биринчи суроо ушул китептин жазган эң негизги максаты эмнеде болду? Бул эки китеп бар. Биринчи китеби балдарга аутизмди түшүндүргөн китеп. Экинчи китеп ата-энелерге, чоң кишилерге ошо аутизм жөнүндө. Экинчи китебин апам жазып берген. Мен апама кадимкидей зарплата берип жаздырганмын. Меңиз мондай зарплата берем. Ушунча болот беле? Грант утуп алганмын да ошо аутизмге китептерди чыгарганга, андан кийин ошо грант менен апамды жазып бергенчи алдап, мындай апам опыты аябай көп да аутизмде. Мен көп көргөм, көп эме маалыматы бар. Эме Британияда жашап жүргөндө ошо аутизм балдарын кантип эме мамиле алышат, ошонун баарын көрүп чыккан. Анда биринчи китеп жөнүндө айтып берейин. Биринчи китеп жөнүндө өзгөчө бөбөгүм деген жөнүндө. Бул жерде иллюстрациянын баары автору сизсиз. Ооба. Сиз өз художниксизби? Ооба. Мен өзүм художник, мен ошо университетте өзүмдүн АКШдагы университетимде мен сүрөт тартканды берем, сабак берем. Анан өзүм дагы эме портреттерди же сүрөттөрдү тартып туруп сатам. Фрилансер сыяктуу иштейсиз? Фрилансер сыяктуу эле иштейм, анткени мындай бирдемсе эме акча жетпей атса, өзүм ошо апамдардан сурабай сүрөттөрдү ошо тартып сатам. Мисалы, иллюстрацияны кылыш кыйынбы же кыйын эмеспи? Бул иллюстрацияны кылганы өтө жеңил болгон, анткени мен балдарга ошо жөп-жөнөкөй эле иллюстрация кылайын деп максат кылдым ошо. Анткени балдар көрүп түшүнсүн деген максатта, мына азыр сүрөттөр көрүп атам. Элдер айтат да, мына карандаш менен тартып койсо болот депчи. Андан кийин кээрлер айтат, буяка мындай ар кандай светтер коюш керек депчи. Андан кийин бул художниктин өзүнүн стили да, туурабы? Андан кийин бул стилди кандай айтылат сиздики? Зейнептин стили деп. Зейнеп стайлы. Ооба. Жакшы. Андан кийин мисалы ар кандай адамдар, мисалы биздин блогдо көргөндөр бар, окуучулар бар. Мисалы китеп жазам, анан китеп жазыш кыйын, андан кийин ошондой сыяктуу суроолор көп берилет да. Же болбосо китеп жазыш үчүн атайын окуп бүтүрүп, китептин эмесин өтүп, анан китеп жазыш керек деген. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Менин оюмча, китеп жазганга китепти окуганды билиш керек, анан ошону жакшы көрүш керек. Мен кичинекей кезимде аябай көп китепти окугам. Балдарга китептерди аябай жакшы көрчүмүн. Жөнөкөй китептерди Британияда жашаганда биз ошо китепканаларга барып туруп мындай жөнөкөй эле китептерди окуп чыкчык. Баарыбыз кошо отуруп алып, балдардын китептери аябай өтө кызыктуу. Мындай жөнөкөй эме телефонду же YouTube'ду ачып туруп бир видеону көрүп койгондой эле да. Ушундай китептер кичинекей, жеп-жеңил. 10 мүнөттө окуп туруп эле мындай бир музык видеону көрбөй, ушул китепти окуп койгонго убакыттай китептерди окуган өтө жеңил, анан сонун ошо. Биздикинде эмес, илгери чабыл менен кемпир жашаган экен. Жомоктордо эме го, сен тиги Кыргызстанга келгенден кийин жомокторду кайра кыргыз жомокторун же болбосо орус эл жомоктор дегенди окуп турса, бул айтат, апа эмне жомоктордо мынча көп зомбулук депчи. Башын кыя чаап деп Алда сонун жакшы суроо бердиңер, анткени бир кичинекей айтып бере алайын баланын атын. Бир суроо берген да. Айболит деген эме бар го. Ал жерде стишокто айтылат. Зайчик там повредил ногу, анан суроо берип атпайбы?
эме Айболитте 5-бут каяктан тапты депчи. Донор болуш керек го дегендечи. Анан кийин монда ойлонуп көрсөң да донор керек да, мисалы бут алып туруп. Анан кийин балдар кичинекей балдар мурунка караганда башкача ойлонот. Биздики бизге айтса, тигип койгон экен деп, биз андан дальше ойлобойчу экенбиз да. Ал бут каяктан келди деп. Анан Анна Каренина болсо там запрещенное средство ичип туруп поезддин астына жоголуп кеттиби деген вопрос бергенде ойлонуп көрсөң, ал жакта да дары ичкен эме тексттер бар да. Анан кийин эгерде темага айрылсак, кайра мисалы китепканада отпайсызбы, Англияда. Анын айырмачылыгы кандай? Биздин китепкана менен Англиянын китепкананын айырмасы эмнеде? Жана ал жакта формат кандай? Ошону түшүндүрүп бербейсизби? Мен китепканаларга келгенде бияка кирип атканда аябай коркчумун. Bir эже отурчу. Ар бир китепканада мындай таптаза, тыпыйган эже отурат. Киресиз, карайсыз, анан жайдан басып китептерге барасыз. Аны кармаба дейт. Буга тийбе. Сен баласың, буга тийбейсиң. Жок, тытып саласың. Обложкасы жок бунуку, алба. Мындай бар монтип коркуп карачумун да китепканаларда. Айылда болчумун да, мен эме айылда окуп атканда. Айыл китепканага киргенде сен коркуп, китепти кармаганына коркчусуң, эгерде салыштырмаса, Англияда кандай фото болду? Англияда китептер кийир, жерде жатышат, балдар үстүнө жатып алат, кайра көтөрүп окушат, кайра ыргытып салышат, кээ тытылып калышкан. Ошо тытылып калган китептерди арзан сатып салышат жыл бүткөндөн кийин. Жаңыртып турат да, алар. Баарын жаңыртып турушат. Эме Занянын өзгөчөлүгүнөнбү же адамдын өзгөчөлүгү ар кандай? Жок, аякта мисалы үчүн тытып салышат деп атпайбы? Аякта мисалы атайлап барып булгап же түкүрүп же таштан ыргытып тытпайт да. Аякта баягы көп окуган үчүн Тытылып калышат. Көп кармаган үчүн балдар тытылып калат. Анан аякта эркиндик бар да. Бала каалаган китебин алып окуй алат ал жерденчи. Ал жакта мындай мисалы ошондой кайтарып отурган эч ким жок китептичи. Ал жакта баары электрондук түрдө мындай бир жана супермаркеттерде мынтип тык деп өткөзөт го. Ошондой эме бар, өткөргүч бар. Аны үйгө китепти каалашынча 30 китеп, 40 китепти каалашынча алып кетесиң. Ошол супермаркет сыяктуу эмесинен барып эле тык деп өзүң карточкаңа өткөзүп аласың. Мен мисалы үчүн өзүм окуган 10 чакты китепти, балдарым окуган 20 чакты китепти коляскага жүктөп алып келип туруп эле кадимкидей эле ошол жерден өткөзүп эле үйгө алып келчүмүн. Анан аяктан кечигип калсаң, биздикиндей чалып, кыйкырып, урушуп, читательский билетин жокко чыгарып же аны кылбайт да. Кечигип калсаң бир күнгө 1 тыйындан төлөйсүң да. Билесиң да убактыңдычы, анан эмейл кат келет. Сен убактың бүтүп атат, могул китептер сенин тизмеңде турат. Тиги келип тапшырып кет, же болбосо жаңыртып кет, срогун депчи. Же болбосо эмейлден жаңыртып кой дейт да. Электрондук түрдөчү окуп делек болсоң, бияктан жаңыртып кой дейт. Автоматически тияктан жаңыртып коесуң да. Анан жылдын аягында ярмарка кылышат. Мисалы эскирген китептер болот да. Ошолорду 10 тыйындан, 20 тыйындан сатышат да. Анан биз ошону аябай күтчүбүз да. Сонун бестселлер китептерди ала албайбыз да, аябай кымбат аякта китептер. Анан биз бестселлерлерди окучубуз китепканадан алып. Анан жылдын аягында барып күтүп, аларды 10 тыйындан, 20 тыйындан сатып алып, азыр биздин үйүбүздө ошо китепканабызда бар да ошол китептерибиз. Анан кийин аябай кызыктуу маалымат экен. Анан китепканалар чоңбу? Аябай чоң. Аябай 5 чоң. кабат, 6 кабат. Бирок мындай эме да, китепкана ойногон жайдай эле, мындай плейграунддай эле, ичинде эмелер, түздөрү ар кандай, ичинде палас бар, паластын үстүндө балдар жатып алышат, оюнчуктар бар, оюнчук ойносо болот. Китептерди алып туруп, оюнчуктарга жатып алып, окуса болот. Ланчтоналар көп турат, Аябай жакшы. Анан кофейнясы бар, кофе ичсе болот, аяктан мындай таптуу. Бул болсо мамлекеттик китепканалар деп саналат. Мамлекеттик. Анан китеп алыш үчүн акча төлөйсүңөрбү же аларга кандай биздикинде абон плата? Жок, бекер, баары бекер. Баары бекер. Мамлекет эмелерин баары Баары бекер. Кичинекей бир карточка аласыз, жана кадимки банковский карточкада чип менен. Ар бирибиздин карточкабыз бар, ар бирибиздин атыбыздан китеп ала алчубуз да. Анан ошол карточка менен эле коюп туруп карточканы, анан китептеримди тык деп өткөзүп алып эле. Кайра өткөзгөндө деле кайра келип тык деп өткөзүп коет да. Эч ким текшербейт. Кайсы китепкананы жакшы көрчүсүң? Бир эле китепканага барчыбыз. Биз ошо үчөөбүз, мен Урматан, мен улум анан Зейнеп үчөөбүздүн эртең менен сабак баштап да. Анан түштөн кийин саат 3-тө бошошот. Үйгө 4-тө келип тамак-самак жеп алып эле. Кечки саат 8-ге чейин
ошол Ош жакта шартта эле жүрчүбүз да. Каникулдарда бүттү чыкчу эмеспиз. Биздин Китепканада экинчи үйүбүз болчу. ал жакта жашаса деле болмок экен да. Жашаса деле. Ошо Андан китептерге ушундай жеңил, мындай жөнөкөй атмосфераны алып келгенди каалайбыз да ушундай китептер менен. Мындай эми бул китептер болсо мектептерге же ата энелерге жана булар каяктан алса болот? Биз азыр бир нече китеп дүкөндөрү менен сүйлөшүп атабыз, коелу депчи, анан баасы деле өтө кымбат эмес булардыкы. Биз символикалык эле бааны койдук, себеби бул өзү грантка жазылган китеп. Анан биз биринчи бекер таратсак деп атканбыз, анан бекерди бизди ыргытып коюшат экен да. Раздаточный материал деп көрүшөт экен да, окубай, барктабай. Бир аз болсо да тыйынга сатып алсаң адам баягы мындай баа баркын билсин деп бир 100 сомдон койдук да, ар бирин 100 сомдон койдук. Бирок эми эмгек андан көп, ошентсе дагы биз бул тууралуу маалымат, аутизм тууралуу маалымат адамдарга жетсин деп атабыз, ар бир адамга жетсин деп. Чоң жумуштар кылынып, мисалы көрүнүп эле турат. Андан кийин ошол китептин негизги максаты мен түшүнгөн боюнча аутизм бул оору эмес деген маалыматты жеткирипсиңер да. Эгерде аутизм болсо кандай жол менен ошо балабы кызбы сүйлөшүш керек, кандай алып жүрүш керек деген эң негизги максат ошол китепте экен, жана сырлар да жазылган экен. Анан кантип балдар менен жалпы тил табыш керек, кантип сүйлөшүш керек экен, ошондой кызыктуу маалыматтар кириптир да. Андан кийин ошо мен боюнча кыргызча аутизм деген китептер көргөн эмесмин. Анткени мондай китеп жок десем деле адашпайт болчумун. Анткени мен дос балам баласы да синдрому бар болчу, аутизм. Ошондо ал да айтып калганда Россиядан, там башка чет мамлекеттен китептерди алып, ата энеге өзүм окуп түшүнөйүн деп, балам түшүнөйүн деп эметчи да. Түшүнөйүн деп ошо китептер алчу да. Ошо жакшы жумуш ишке ашырган экенсиңер. Анткени кыргыз тилинде бизде тилекке каршы өзгөчө адамдарды бул башкача адамдар деп бөлүп коюшат да. Андан кийин стереотиптер аябай көп. Мисалы, сен баспасаң, баспаган башка бирөөнү табыш керексиң деп. Мисалы, сен көрбөсөң, түсү көрбөгөн болуш керек депчи мындай. Же эмнеге биз тилекке каршы коляскадагы эжелерди, агайларды көрбөйбүз? Эмнеге китепканадан көрбөйбүз? Эмнеге көчөдөн көрбөйбүз? Жакында эле бир блогерлер жасады эле, коляска менен шаарда жүргөнчү. Балким биз аларды ошо инфраструктура даяр эмес болгон үчүн көрбөйбүзбү? Может, биздин стереотип үчүн көрбөйбүзбү? Калыптанып калган. Негизи кыргыз эли өзүнүн менталитети боюнча майыптыгы бар адамдарга кыргыз эли өтө айкөл мамиле жасайт да. Өзүнүн менталитети. Негизи улуттук түпкү кыргыздыкка кайтсак да, мисалы, кыргыз эч качан майыптыгы бар адамды сен майыпсың, же сен бир жериң кем деп айткан эмес да. Тергеп айткан да. Мисалы үчүн көзү көрбөсө азиз деп айткан, аябай жашнакай сөз менен айткан да. Кулагы укпаса мындай дагы башкача сонун сөздөр менен айткан. Анан ошондой аутизми бар болсо, бул биздин мындай бир периштебиз деген сыяктуу. Мен деле мындай айылда чоңойгонго мындай билем да, Даун синдрому менен чоң эжелер, байкелер бар болчу, аутизми бар адам. Мен азыр ойлосом, ошо азыр мен диагноз кое алам да аларгачы. Ошондой адамдар бар экен. Алар мисалы үчүн үйгө келсе, бул жакшы тамагыбызды берели деп аракет кылчу үйдөгүлөрчү. Эч качан аларды бөлчү эмес да. Бул бөлүү, сегрегация, дискриминация деген нерсе советтик баягы система менен кошо келген нерсе да. Советтер Союзунда бардык адамдар идеалдуу болуш керек, Баары комсомол, пионер, баары спортсмен, баары укмуш кыйын, Советтик адам эч качан майып болгон эмес деген идеология болгон да. Анан майыптыгы бар адамдардын баарын жашырып, баарын дуалдын аркасына жашыра беришкен тилекке каршы. Анан ошол советтик система бизде азыр медицинада да бар калып калган, билим берүүдө да калып калган, бөлгөн системачы, сегрегация кылган. Инклюзия 2019-жылы биз Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялаган Кыргызстан, бирок бул кагаз жүзүндө ратификацияланды, аны ишке ашырууга азыр аябай чоң механизмдер керек. Биз ошол конвенцияны тең укуктуулукту ишке ашырыш үчүн ошол мурдагы түпкү кыргыздыгыбызга кайтып келишибиз керек.
бөлбөгөн, сегрегация кылбаган, алар дагы биз сыяктуу садикке барат, биздин балдар менен садикке барат. Эгерде ошол садикте бир коляскачан кичинекей бала бар болсо, стереотиптер жасап коюшкан да бизге. Байкасаңар, кичинекей балдар ал баланы кодулабайт. Ата-энелер кодулайт да. Биздин деле балабыздан көргөнбүз, биз мисалы өзүбүз жакын жашаган айылдагы мектепке берсек балабызды, 40 бала, классында 40 бала 40 жагынан чыгып жардам берчү, бардык жагынан. Кийимин кийгизет, ручкасын алып берет, китебин окутат, антет, балдар жардам берип атат. А бирок мисалы ачык сабактарда же майрамдарда ата-энелер келет да, биздин балабыздын өзгөчөлүгүн көрөт да. Ата-энелер анан айтып чыгышчу да, мугалимдергечи алып кеткиле тетиги баланы депчи. То есть бизде чоңдордун балдар эч качан бөлбөйт. Түшүнүү менен кабыл алышат. А бизде ошол система кабыл алып калган. Ал стереотипти балким атайын киргизишкен го. Мисалы бизде кечирип келсе кыргызчылык депчи, кыргызым өмүр бою кечирип жүргөндөй болуп, ошондой стереотип кылып коюшкан да. Кыргызстан өнүкпөсүн деп, кыргыз эли өнүкпөсүн деп, эмне болсо бул кыргызчылык деп коет, кечирип келсе кыргызчылык депчи, эмнеге немис так болсо немисчилик депчи. Ошондой суроолор да пайда болуп калат да, ар кандай ойлонупчу. Анан балким биз өзүбүздү толугу менен ишенбегенден же өзүбүздү колдобогондон балким бизди ушинтип басымдык кылып бизге стереотип киргизип коюшкан да. Жана сиз айтпайсызбы, оору деген бул отдельно деп дискриминация кылып бөлүп койгон да. Эгерде биздин өзүбүздүн кайра темабызга кайталсак, мисалы китеп да, китепти жана сиз айтпайсызбы, сатып алса болот магазиндерден. Андан кийин биз жакынкы арада бир жакшы акция баштадык эле, билимге кошумча деген. Мисалы сиз каалаган мектепке бирден болобу, экиден болобу берсеңиз болот да. Андан кийин сиз азыр айтып кеткенде кошулам. Бекер берилген көбүнчөсү тилекке каршы, кандай десем, бекер келди деп кандай десем бааланбайт. Ошол үчүн комментарияларга, эгерде YouTube'дун каналыбызда ошол видеонун астына комментария китепканачылар калтырса, мектеп канча штук бере аласыздар? Биз бердик, республикалык китепканалар китеп палатасына 100дөн 200 китеп бердик. Шаардагы китепканалар биримдиги бар экен, шаардына дагы 100дөн 200 китепти бекер бердик. Андан тышкары Гапыр Мадаминовдун эксперименталдык мектебине бердик, акысыз. Андан тышкары дагы билим берүү борборлору бар, ошол өзгөчө балдарга билим берген борборлорго көбүнчөсү бул ата-энелерге арналган китепти 50-50дөн, 20-20дан бекер эле азыр бир 1000 нускадан чыкса, азыр 600-н таратып койдук да, жөнүндө бекер эле акысыз эле таратып койдук. Биз мындан бир пайда көрөлү же болбосо акча табалы деп чыгарган жокпуз. Биз муну эл окусун деп чыгардык да. Ошол кыргыз тилдүү айылдагы мисалы үчүн аутизмдин белгилери бар, жакындары, кошуналары бар болгон адамдар окусун, билсин, педагогдор билсин деп чыгардык да. Анан билим берүү министрлигине дагы бир аз бергенбиз. Жакшы. Анан эгерде китепканачыларга аябай талап кылса, комментарий жазышса, балким сиздер аркылуу байланышка чыгып бере алабыз да. Мындай жетпей калганда да, мындай берип атабыз. Мен билген боюнча ошо 2000 мектепке таратылды го, Жок, мектептерге таратылган жок. Жок, мектепке таратылган. Китепканалар бизде эме бар да, экиге бөлүнгөн. Мектеп китепканалары бул билим берүүгө тиешелүү. Анан китепкана, айылдагы китепкана, борбордук китепканалар ал Минкультка кайрылат да. Министрликтен келишкен. Ошол жака кетет да. Анда сиздерге да. Ошол мен айтпаймынбы, бекер берсе эме болуп калат. Ошол комментарий активдүү болсо, мисалы бир 50 китепканачы жазса, ошо 50 китепканачыга бир парадан берсек, аларды китепканага коюп, ошондо балдарга да жеткирмек болот. Ошондо сүйлөштүк, анда комментарий жазгыла, китепканачылар, урматтуу китепканачылар, бул жерде болсо Зейнеп же Бактыгүл эже болсо, ошо жакшы жазылган комментарияларга ошо китептерди силерге белек катары берет. Негизи китеп чыгаруу жөнүндө процесстерин айтып бербейсизби? Процессинби? Аябай кызыктуу болгон. Аябай кызыктуу болгон. Мен биякта бир китептерди жасаган дизайндын трендтерин көрүп чыктым. Мындай фонун разноцветный кылып, мындай аябай көп түздөрдү кошконду, анан ушундай журнал сыяктуу кылып салган, мындай өтө эле комплекстүү кылып салган трендти көрдүм. Көптөр ошон кыйын, балдарга кыйын да. Мен кичинекей кезимде окуган китептердин ичинде сүрөттөрү аябай эле жөнөкөй болчу. Жөнөкөй,
мындай бала тартып койгондой эле мен жакшы эле сүрөттөрдү тарта алам, бирок балдарга ошо жөнөкөй китеп чип, ооба балдар чип мындай өзүнүн историясын айтып бергендей кылгым келген да. Анан кийин ошентейин деп эметсем, биякта дизайнерлер менен иштегенде ошондой чыгып калды. Ошо бияктагы башка түздөрдү кошконду, ошо мындай бир стиль менен чыгарбай, ошо такой общий стиль менен чыгарганды көрүп калдым. Анан кийин мен ошо сүйлөшүп мындай аябай эле жөнөкөй кылып чыгаргам. Себеби мен кичинекей болгондо ошондой жөнөкөй китептерди аябай жакшы көрчүмүн. Анан кийин бул китеп болсо урматка арналган экен да. Ооба. Эң негизги карман бул урмат. Сиз урмат менен кичинекейден бери өстүңөр. Ошо ар бир тема кандай десем силерге аябай жакыныраак экен да. Анан кийин ошол орун менен творчествону кандай кылып передавать этесиз мысльдечи. Мисалы бул жерде бул иттин образы ким бул? Биринчиден мен иттин образын эме эмне кылайын дегенмин? Тайган кылайын, кыргыздын тайган деп тартканмын да. Анан тайган деп тартсам, тайган аябай элеганттуу, мындай сонун болуп көрүнөт экен. Бирок күлкүмүштүү эмес экен, балдарга эмес экен. Анан кийин мен балдарга күлкүмүштүү болуш керек, мындай тыпыйган ит болуш керек деп туруп ойлоп, анан кийин ушул итти тартканмын да. Урматка бульдог окшош. Урматка окшош экен деп туруп, ошо бульдогду тартып койгонмун. Анан ошо күлкүмүштүү болсун деп туруп. Анан так эле. Анан кийин бул бульдог болсо бул вымышлен эмес, бул сиздин немеси эмеспи, образыңыз эмеспи? Жок, бул менин образым, ооба, эме. Местами бар, э? Да, Өзүнүн ойлору ошо иттин ою. Ошо иттин ойлону менен берилет. Анткени мен урмат менен бир тил менен сүйлөшө албайм да. Мен урматка бирдемсе айтсам, урматка мен мындай үйргөндөй эле болот да. Бирдемсе катуу айтсам, үйргөндөй эле болот. Укпай кетет, балким керкилерде аябай эме ачууланат, мага эмне үйрөп атасың, мага эмне кыйкырып атасың депчи. Анан кийин ошон үчүн мен ит менен урматтын эмеси тили мендей жок деп туруп мени өзүмдү ит кылганмын. Ошону окугандан бир сыйра түшүнүп, анан аябай кандай десем креативдүү түрдө берипсиңер да, ошо маалыматтычы. Жана образды создать эткенге сизге таазим. Аябай жакшы эме кылыпсыз. Метафора сыяктуу. Метафора болуп калып. Анан ошо китепти окуй эле чыгыш керек да, биринчичи. Түшүнүш үчүнчү. Жана экинчиден бул нерсени өзүмдө жакын өткөрүш керек да. Аябай түшүнүш үчүн. Андан кийин эгерде могу китептин ичиндеги көп демелер, символдор, чындык, бар нерселер, жашоодо бар нерселер. Ошол эле аргон деген итибиз бар болчу, урмат төрөлгөндө бар болчу. Урматтык куалачы. Куалачы, анан аргондо эмне деп аттың эле? Арго деген. Аргос деген эме Одиссейдин ити болчу. Мен Одиссейди аябай жакшы көрчүмүн, Гомерди көп апам окуп берчү да кичинекей кезимде. Анан Одиссейдин ити ошо күтүп турат. Одиссей эме бир чет өлкөдө жүргөндө күтүп туруп, анан кийин Одиссей келгенде жыргап, ошондо мындай аябай эме эле бактылуу болот, анан кийин өлүп калат. Мисалы шорону урмат аябай жакшы көрөт. Алып бербесек колубузду тиштеп жерге жатып алып ыйлачу. Анан биякта бул чындап эле фемден, анан жаңы кол кургатыштан коркчу. Мен билген боюнча аутизм синдрому эметкендер ачык жарык светтерге да реакциясы бар. Музыкага, звукка, катуу үнгө эметкенге. Андан кийин эгерде мисалы сиз чоң салым кошкон экенсиз, аутизмди билим катары элдерге таратуу. Бул китеп. Китеп бул аспап десек болот, маалыматты берүүгө. Андан кийин сиз азыр чет мамлекетте окуйсуз. Америка Кошмо Штатында туурабы? Ал жерден билим менен биздин Кыргызстандагы билимдин айырмасы эмнеде? Андан кийин ошондой бизде алдыга кетиш үчүн, өнүгүш үчүн кайсы жолдорго өтүш керек деген жооп бере аласызбы? Сиздин өз оюңуз боюнча. Ошо мен ойлонсом, биякта окуп атканда
өзүмдүн өзгөчөлүктөрүмдү мугалимдер көргөн жок да. Мен өзгөчөмүн. Менин өзгөчө эмем интерестерим бар. Мен өзгөчө китептерди окуйм. Мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Бияктан тетрадьтардын жанында сүрөттөрдү кичине кылып тартып койсом, мен мугалимди тартып койсом же ошондо койсом аябай урушчу да биякта мектептерде 2 коюп салып. Мен ошо аябай көп сүрөт тартчумун, бирок ошо изодон 2 алганмын. Чейректен 3 чыгарам. Чейректен 3 чыгарам деп 2 коюп, аябай ошентип катуу урушканбыз да. Анткени биякта салам айтып койсун. Баарын айтып берип атам го мен. Ошо биякта мындай балдардын өзгөчө интерестерин басышат да мугалимдер. Мен Германияга, чет өлкөгө, Британияга, Америкага барганда мен бирдемсе тартсам, бирдемсе мындай башкача айтсам, мен философия окуйм да. Философияда башкача өзүмдүн ойлонгонумду айтсам, мени карашып таң калышат. Бул перспективаң башкача экен. Сен мындай чет өлкөдөн, Кыргызстандан келген перспектива экен деп аябай эметип угушат да, мени угуп сыйлашат. Ошо башка перспектива бар экен, өзгөчө экенсиң деп туруп мени карашат да, ошентип. Анан биякта ушундай жок. Биякта өзгөчөлүк мындай бала өзгөчө болсо же өзгөчө интерестер бар болсо жаман көрүшөт. Наоборот, мектептерде бир ошо рамкага шаблонго салып коет. Шаблонго балдарды салып коюшат. Ошол мага аябай жакпайт. Мен Америкага барып туруп, ошон үчүн мен мындай өзүмдү аябай эркин сезем. Анткени мен бүт жакшы көргөн нерселеримди айта алам, мындай свободно эле айтып бере алам, өзүмдүн оюмду айта алам. Биякта элемне дейт деген сөз бар да, анан кийин элдин балдары деген да бар. Ошо элдин балдары, анан кийин бирөө менен чай отуруп ичсем, мындай достор менен же мен үй бүлөм менен чай отуруп ичсем, мен өзүмдү фильтр кылыш керекмин да, мындай аны айтса болбойт, жок, биякта мындай сыйлоону чоңдорду сыйлаш керек, өзүмдүн перспективамды айта албайм деп туруп өзүмдү монтип кармап турам да. Ошо балдарга мындай сүйлөшкөн мамилени, уккан мамилени биз бербейбиз. Ошон үчүн ошол өзгөрүш керек. Аны өзгөртүш үчүн эмнени өзгөртүш керек? Балдарга билим бериш керек. Ошол билим биринчиби же мисалы китеп биринчиби же мугалим биринчиби? Менимче китеп биринчи, анткени мен мугалимдерди түшүнбөгөндө, Британияда англисчени жакшы түшүнбөгөндө китепти түшүнчүм. Китептеги сүрөттөрдү түшүнчүм, китепти түшүнбөсөм деле окуй берчүм да. Сүрөттөрү сонун экен, бул видеону көргөндөй эле болот экен, мен мультик көрүп аткандай болуп атам деп туруп жана биринчи комикстерден баштаганмын. Жөнөкөй сүрөттөр менен 1-2 сөздөрдү кошулган китептер менен баштагам, анан кийин аябай литературага өтүп кеткенмин да. Комикстен кайсы? Marvel, DC? Жок, башкача бир эме. Ал өзүнүн ошо. Жакшы. Ата комикс десек бизде эки эле Супермен менен комиксти дагы мындай комикс жанрын өнүп турсак жакшы болмок да. Ошол эле өткөндө Манасты комикс кылып чыгарышты го. Бирок мындай аябай жакшы жазылган, сонун сүрөттөр да сонун тартылган. Мисалы менин кичүү кызым ошол Манасты комикстен үйрөндү да. Манас деген ким экенин, ал кантип төрөлгөнүн баарысын комикстен үйрөндү. Ошол сыяктуу кенже эпоста бизде эмне деген кенчтер бар да, кыргыз элиндечи кенже эпосто комикс кылса болот. Каныбекти сериал комикс кылса мен кайра окуп чыгмакмын. Төлөгөн Касымбеков Кожо жаш. Ошолордун эмелерин жөнөкөйлөштүрүш керек да биздечи. Бизде мындай балдарга адабият десе эле ыр жазышат же бир. Же болбосо ошондой татаал жомоктордо мындай сюжети оор. Анан мен мисалы окуу деп кыйнай албайм балдарымды андай нерседечи. Мага мындай бир бетте бир эле сүрөт, эки эле сүйлөм болгон нерсе балдарыма жагат да. Дагы кызыктуу. Кыскача так жана образ менен берилген. Ошо сүрөттү карап отуруп анан бала элестеп, андан ары өзүнүн ой жүгүртүүсү философия. Алдыда кандай пландарда бар? Ошо алдыда серия кылып туруп чыгарым келет бул китепти. Серия кылып чыгарам, анан жөнөкөй китептерди да чыгарым келип атат. Ошо
ойлонуп атам кандай жөнөкөй маалыматты берсем болот. Ушундай кичинекей эле китептерди сиз айтып атпайсызбы, TikTok'ту 1 минут көрүшөт балдар. Ошо 1 минутта эле окуп койгондой китептер. Алып туруп TikTok көргөндөй эле монтип ыргытып салганга эле. Ыргытып бергиле. Муну окуп туруп мусорго эметип салгыла. Мага эмне окугула да. Ошол эле мага. Эң негизги азыр көйгөй кантип окууга кызыктыруу. Азыр эң көйгөй ушул болуп атат. Мисалы телефон болуп атат. Азыр телефон менен китептерди гибрид кылыш керекпи же? Мисалы 10 барак окуп, QR код менен 10 минут мультик көр. Анын да калган кызыгын маалымат билгиң келсе, дагы 20 барак оку дегендейчи. Бир челлендж түрүндө бир жаңы форматта ойлош керекпи. Андан тышкары өзгөчөлүктөр, мисалы кайра эле китепканага алып келип атам силерди, анткени биздин канал Китепканачынын блогу. Мисалы китепканачылар бизге эмне кылып өзгөрүш керек? Мисалы сиз Лондондо, Германияда, Америкада китепканаларга кирип көрүңөр да. Силер 3 мамлекеттен биздики менен салыштыра аласыңар. Анан кийин балким сиз өзүнүн практикада көргөн нерселерди айтып бербейсизби? Эмнелерди өзгөртүш керек китепканада? Кандай кылса балдар кызыгат? Жана өзгөчө балдарда кандай келип эмнени кызыгат? Ошондой сыяктуу рекомендация катары бир маалыматтар бербейсизби, бөлүшүп бербейсизби? Биринчиден эми балдарга көп китеп болуш керек, кыргызча окуганга. Мындай жөнөкөй китептер болуш керек. Мындан момундай эле китептер көптөр. Мен бир бала менен сүйлөшүп аткам, кичинекей бала менен. Ал айтты, мен деле ушундай жаза алам, мен дагы жазып, мен дагы ушундай чыгаргым келип атат, мен деле ушундай сүрөт тарта алам. Анан мен тарт дедим, сүрөт тартып жазганда башка балдарга дагы аябай эме интересдүү болот да. Андан кийин ошо көп ушундай жөнөкөй китептер керек. Андан кийин китептерди монтип баалап, деп эметкен культурабызды таштап, эшикке чыгып окуган же эме ойногон жайга алып барып окуган, ошондой эме привычка алып алсак, маданият алып алсак, аябай жакшы болмок. Мага жакмак ошондой. Мисалы, эмеде Лондондо кетип баратсаңыз көчөдө кичинекей бир 6 айлык баланын коляскасы, 6 айлык баланын коляскасынын да бизде 6 айлык баланын коляскасында адатта мындай шалдырак оюнчуктар болот, а тигилердикинде болсо мисалы момчалык китеп болот да. Ал китеп мындай чүпүрөктөн тигилген китеп да. Эчин ачканда там койдун сүрөтү болсо жумшак эме, то есть алар тактильный. 3 айынан 6 айынан баштап эле жазылып турат. Мисалы бул китеп 6 айлык балага же бул китеп 12 айлык балага же бул китеп 2 жашка ылайыкталган деп артында жазылган. Ошондой китептер бизде көп болуш керек да. Кыргызча, орусча эмес. Китептерди өнүктүрүү үчүн авторлор да керек. Тилекке каршы кыргызча жазган авторлор, жана сиз айтпайсызбы, мурунку стилде жазышат да. Барак көп болсо, сөз көп болсо жакшы деген форматта да. Мисалы сиздердин форматта кыскача, мааниси менен көп убакыт кетирбей, бирок бул маалыматты жеткирүү экен да. Ошого сиз башынан бери ушундай ойлоңор беле же ошого бир жол менен жеттиңер беле? Мен башында биякта окуган китептер аябай мындай татаал болчу. Манастын китебин апам алып берген кичинекей кезинде. 7-6 жашымда окучум. Мага ошол аябай жакчу, бирок кээ-биркилерде уктап калчумун окуп атып, мындай кызыктуу эмес болчу да. Анан мен ошо Британияга барганда ошондо кызыгып баштагам жөнөкөй китептерге. Эмелери бар, сөздөрү көп. Башка жерди көрүп, ал жакта китептер кызыктуу болуп, анан сиз да ошого окшоштуруп жасадыңыз. Ооба, ошого окшоштуруп. Бул справочникти эми муну аябай чоң эмгек деп деле атабайм. Бул биздин үй-бүлөнүн жеке тажрыйбасынан алынган. Мисалы мен кетирген каталарымдан алынганда, биздин үй-бүлө кетирген каталар же болбосо биз тарткан кыйынчылыктарды башкалар тартпасын, башкалар тезирээк жеңсин ошол кыйынчылыктарды деп. Анан мен билем да, бизде ата-энелер, чоң адамдардын убактысы аябай тартыш, анан алар сиз айткандай ошо мындай, мисалы үчүн могул справочник мындай калың болсо, коркот да, башын ачат, бир 5-6 барагын окугандан кийин бүт коркот жаап коет. Анан азыр муну болсо эми кааласа да мынтип ачып, кичинекей экен окуп койчу деп мындай бир 15 эле мүнөт кетет да. Ошондой жол менен акырындан дозасы менен маалыматты берели деген ой
кетти да. Анан бир чети баягы убакытта тартыш болду, бирок экинчи жагынан эң негизги максатыбыз ошол маалыматты өтө кыска, так берсек дагы көбүрөөк адамдар окуйт деген. Анан биз мисалы Facebook'та, Instagram'da дагы мисалы бул уулумдун өзүнүн баракчасы бар. Анан Facebook'та мисалы биз дайыма жолдошум экөөбүз жазып турабыз. А мен ошо Facebook'та да мисалы кээ бирде ушундагы айрым нерселерди жазганымда пост кылып жазам да, кыскача эле пост кылып мындай кылып жазсам, ошондо кызыгуу аябай көп болот да, адамдар суроо берет. Анан мен байкаганым көп мындай адамдар азыр мындай тенденция, биздин айланабыздагы адамдарда тенденция пайда болду да, бирөөлөр аутизмде оору десе, ай ал оору эмес, оору деп айтпагыла деп стереотипти буза турган бир кичинекей чакан буста тенденция башталды. Стереотиптер аябай көп. Мисалы биз эле китепкананы алсак, китепканачы, мектеп китепканачысы жылына 2 жолу иштейт дейт да, китеп бергенде анан китеп алганда депчи. Ол жакында эле бир чоң эмеде болдук. Жыйналышта болду, анан башка китепканачылар айтып атпайбы ушундай 2 жолу малды иштейт депчи, анан кийин кечирип коюңуздар. Китепканачы бул завхоз эмес деп атабыз. Алар болсо китепканачынын негизги биринчи максаты бул балдарды китептерди окуганга сүйүүсүн көтөрүү. Китепканачылар ушу балдарды ошо китептерди кантип окуш керек, кантип окутууга чакыруу деген максаты да. Биринчи кезекте мен ойлойм да, бул жерде китепканачыга баардык милдетти үйүп коюш керек. Мен айтып атпаймынбы, Лондондо биз бир да китепканачынын жүзүн билчү эмеспиз да. А мен ошол эле маалда мен Ленинкага кечирип койсун, Ленинкада иштеген эжекелер, улуттук китепканабызда иштеген, Баялиновдо иштеген эжекелер мени кечирип койгон, мен силерди туура түшүнөм, ошол система калыптанып калган. Бирок мен силердин жүзүңөрдү азыркыга чейин эстейм да, билем да. Корком да, кээде мындай чын эле коркунучтуу болчу да, мындай бир урууга киргенсип кирчүбүз да китепканачы. А тияктан биз бир китепканачынын жүз, ал китепканачы чыгып алып, ай, балаңа мону окут дегенин көргөн жокпуз да. Бул жерде ата энеге окутуу, китеп окуу маданияты ата энеде болбосо, жана Гапрагайдын мектебинде системада эне же ата окубаса, бала окубайт. Эне ата жөн эле китепти окубай эле баладан, мен сенин могул китепти сага 100 сомго сатып келдим, 100 сом короду, давай оку, отур деп кыйнаса, өзү окубай туруп, бала эч качан окубайт. Эне ата раскраска кылбай, эне ата отуруп алып баласы менен эчтеке иштешпесе, кылбайт. Бул болсо публичный библиотекаларда айтылат да. Мектеп китепканада 1-класста балдар келгенде алар көрсөтүп бериш керек да. Китеп бул жерде турат. Кирип бала окуйсун, коркпойсун. Бул жерде биз бир китеп, жаңы китеп келсе, ошо китепти окуп берип, балдар бири-бири менен сүйлөшүп, маек алсын деген форматта айтылган. Бир байкаган нерсемди айтып берейин. Мен жылда өзүмдүн мектебиме барам да, жылда жазында барам. Ал жакта чакан иш-чара уюштурам, барам да. Анан ошондо китепкана дайыма бек турат. Мектептики бек турат, кулпу турат. Анан мен мындай ойлодум да, кандай кылсам дедим да. Жана окуу мектеп китеп долбоорлору чыгып атат, бирге окуйбуз деген долбоорлор чыгып атат. USAID, Окуу керемет ошолор чыгып атат. Анан ошолордун координаторлоруна чалып көрдүм да. Балким бир нерсе кылабыз. Ушунчалык эле чакан эле бөлмө керек да. Балдардын чогуу отуруп, анан айылда жер төшөктөр кенен да, ырктып койсун жер төшөктүчү. Чакан бөлмөнү ачып койсун, ичине китептерди жайып койсун. Мен кичинекей кезимде эсимде Кызыл үй деген бар эле да. Боз үй менен көчүп жүрчү талаада. Биз Таластанда жашайт элек, талаада. Ал Кызыл үй көчүп барып, ичи толуу китеп, журналдар болот эле. Ошондой атмосфера жок азыр бизде. Ал сиз айтканыңыз абдан кошулам, туура. Бирок биз 3 жылдан бери азыр катуу иштешип китепканачылар менен. Китепканачылар тех персоналы менен барабар билесизби? Мектеп китепканачылары. Ошондой уровеньде да. Тех персоналы менен барабар. Сонун айтсаңыз, анын статусун да көтөрдүк быйыл. Биз ошону көтөрүш үчүн 3 жыл убакыт аябай кетти. Жана сиз айткандай, биринчи китепканачынын сознаниясын өзгөртүш керек болчу. Жана билим берүү министрлигинин тарабынан биз кайсы китептер колдонулуп атат, жана кайсы китептер жетишет, жетишпейт деген системаны өзүбүз разработка кылып, маалыматтык системаны ошону киргиздик. Ошону киргизелик десек, анализ кылсак, компьютерлер жок экен ар бир китепканада. Анан долбоор жазып, китепканачыларга компьютер алып бердик. Анан китепканаларга компьютер алып бергенден кийин алар компьютер менен колдонгонун билбейт экен. Биз ошолорду компьютер менен колдонгонун үйрөтүп, андан кийин 2-3 ар кандай чоң долбоорлор кылып, форумдарды кылып,
мына китепканачылардын статусун көтөргөнгө жеттик да. Болсо бир маалда өзгөрүш кыйын. Этап менен өзгөртүп, азыр бул китепканачынын блогунун негизги максаты китепканачыларга идея берүү. Жана китепканачыларга ар кандай маалымат берүү. Андан кийин биз ишенебиз, статус өзгөрүшү менен китепканачылар да жаңы форматта иштейт. Биз да каалайбыз, балдар кирип китепканадан убакыт бүтсө да жумуш чыгара албай отурганыга биз да иштеп келебиз да. Ошол силерге убакыт бөлүп бергениңизге аябай ыраазычылык. Китеп боюнча маалымат бергениңизге рахмат, урматтуу китепканачылар. Бүгүн болсо биздин конокто Бактыгүл эже, бул китептин автору жана Зейнеп иллюстрациялар боюнча автору. Бул китептин автору. Ошол Зейнеп. Экөө тең бир мааниде. Ошол сиздерге ыраазычылык, ошо чоң жумуш жасапсыңар. Действительно, орусча айтып кеткенде чоң жумуш болуптур. Ошо бар болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.